бул ушундай сонун суроо. Анткени негизи эле кыздын жашоосунда атанын мааниси аябай чоң да. Көп учурда кыздар эмнеге мындай бир кызыктай жаман немелерге кабылып калышат? Анткени кичинекейинен баштап кыз үчүн мындай ханзада принцесса деп коебуз кичинекейиненчи. Биз кыздарды принцесса десе бул деген ак кол ак чуч кылып тарбиялоо эмес. Эчтеке кылба, эчтекени жасаба деп. Жок. Принцесса кылып тарбиялоо, ханзада кылып тарбиялоо бул деген мен сени ушу кейпиң менен, ушу турган турпатың менен, ушу характериң менен, кызым, мен сени жакшы көрөм. Мен сени просто сен төрөлгөнүң үчүн эле мен сени жакшы көрөм деген сезим болуш керек да. Кыздачы мени жакшы көрөт. Мен кандай болсом дагы, менин мүнөзүм ушундай болсо да, мен негизи эле мени атам жакшы көрөт, мени папам жакшы көрөт. Анткени эң биринчи кыз кишиге негизи эркектин жакшы мамилеси, мындай туура жакшы мааниде айтылганда эркектин сүйүүсү эң биринчи атасынан билинет, атасынан берилет да. Анан любой жерден бирок мындай айтып жүрөм да, кыздарга эң биринчи комплиментти ким айтат? Атасы айтыш керек. Кыз ошол нерсеге тойгон болуш керек да. Мени балдарды башкача жакшы көрөт. Жок, мен принцессамын, мени папам башкача жакшы көрөт. Мен папама башкачамын. Кыз өзүнүн кыз экенин, балдардан башкача айырмаланып турганын, назири экенин, өзүнө башкача мындай мамиле талап кыларын кыз деген эң биринчи атасынан үйрөнөт да. Атасынан көрүш керек. Мындай идеалды карап көргөндө атасынан көрүш керек да. Анткени эненин комплиментин кыз башкача кабыл алат да. Анткени девочка от девочки получила комплимент болуп калат да, кыз кызга айтып калат да. Атанын комплименти бул деген башкача болуп калат. Анан атасынан уккан оор сөз кыздарга башкача тиет да, оорураак тиет да. Эне сүйлөй берет, бирок эненики деле жүрөктү оорутат, бирок деген атасы үчүн ал принцесса да. Ошондон көрүнөр, атанын сөзү ушунчалык, атанын мааниси, кыздын жашоосундагы тарбиясы, таасири абдан чоң да. Анан кийин эң биринчи комплименттерди, кыздын өзүнүн келбети жөнүндө, характери жөнүндө, ошонун баары жөнүндө, мындай жасаган иши жөнүндө кыз эң биринчи жакшы комплименттердин баарын тең атасынан угуш керек да. Анан көп учурда бизде ушундай болот, бүтте кызың чоңойду, бүттүм да, лишний раз. Көп аталар, жанагы кучактаган боюнча дагы айта кетсек, ата кызды обязательно кучакташ керек, обязательно мындай өбүш керек, колун өпкөндү үйрөтүш керек кызга, мындай туура мамиле кылганды үйрөтүш керек да. Анан кыз чоңойгондо ошондой мамилеге көнгөн болуп чоңоет да. Анан эгерде кызды ошондой тарбияланган кызга башка мындай чоңоюп баратканда, бойго жетип калганда башка эркектер мындай жашоодо таанышат башкалар менен. Ошолор, допустим, мындай зөөкүрлүк, башкараак мамиле кылса, ошо кыз андай нерсени чыдабайт да. Андай нерсени ал деген, бул нормалдуу эле нерсе турбайбы дебейт да. Ал жок, мага мындай сүйлөшүүнүн кереги жок, мага мындай адамдын кереги жок деп кыз тандаганга мүмкүнчүлүк алат да. Эгерде атасы башынан эле ушундай баягы энесин сабап, кыз бала баары бир өзүнүн энеси менен отождествляйт, мындай ал кыз, мен да кыз экенимди, кыз баары бир сезет да. Мама деле кыз да, мен деле кызмын да. Эмне мамамды сабап атат, значит, мен деле сабайт турбайбы? Мен чоңойгондо мамамдай болом да, значит, мен деле сабайт турбайбы? Значит, мени сабаса, мен атамды жакшы көрөм. Бул менин мамамды да жакшы көрөм. Үй бүлө деген ушундай турбайбы? Значит, мени сабаса болот турбайбы? Бул нормалдуу эле көрүнүш турбайбы? Значит, мен ошондой мени сабай турган эркек табышым керек деген бир мындай ой. Атайын антип ойлобойт. Бирок биягында ошондой ой болот да. Сабаган үй бүлө деген ушундай турбайбы көрсө? Күйөө деген ушундай турбайбы? Хорошо, скандал болуш керек турбайбы? Абдан аз адамдар ушундай үй бүлөлүк сценарийин бузуп кете алат да. Абдан аз процент. В основном негизинен булар деген ошондой эле сценарий менен үй бүлөнү ошондой эле куруп кете беришет да.
абдан азы мынтип ойлойт да, жок мен үй бүлөмдө мындайды каалабайм. Менин үй бүлөмдө мындай кол көтөрүү, чыр чатак болбош керек. Мен мындайдан тажадым, мен монча тойдум, мен мындайды каалабайм деген бул абдан аз болот да, мындай адамдарчы.